Албай атасыңар холодильниги барлар деп туруп бул мыйзамдын иштегенин бир иштеткен жоксуңар да. Бул профсоюздардын артында чоң Акаевдин убагында калган мафиялар отурат экен бүгүнкү күндөчү. 5 гектар жерди 98 000 сомго сатып өтүп. Жерлерди сатып атпайбы, пионерлик лагерлерди. Ошолорду кошо чакырып койсоңуз. Себеби кандай дейсиз? Профсоюздарды. Себеби профсоюздарга бүгүн кече биз райондорго барып келдик. Профсоюздар өзүнчө эле бир мамлекет болуп алыптыр да. Бул профсоюздардын артында чоң Акаевдин убагында калган мафиялар отурат экен бүгүнкү күндөчү. 5 гектар жерди 98 000 сомго сатып өтүп. Кече мен сессияда камчы Кыдыршайчыга айтканга жетишпей калдым. Бакыт Эргешев кандай чара көрөт билбейм ал кишини. Бирок бүгүнкү күндө 32 миллион сомдук жерди ушу 1 миллионго жетпеген сомго сатып берген да. Каттар турат, ошол боюнча дагы чакырып койсоңуз аларды дагычы. Сары Дөбө айылында, Түп районунда ушуну мен 3-чү эмес 4-чү жолу көтөрүп атам. Ошолор мына дагы кече күнү мына азырда чалып атат. Пособия берген министрлик келген турбайбы, дагы сураңызчы депчи. Баягы эле эч ким бизди караганда жок. Холодильнигибиз бар, телевизорубуз бар. Ошону кандай критерийлер менен бөлөсүздөр, эми ошого көңүл буруп койбойсуздарбы? Бул бир эле ошол айылда эмес, бардык республикабыздын бардык жерлеринде ушул кирешени алып салган боюнча пособиялар менен кыйналып аткан жарандарыбыз аябай көп. Азыр эми мен суранып кетем сизден, бир жакшыраак айтсаңыз, элдер күтүп мынакей көрүп атат азыр. Угуп атат, алар дагы эме түшүнүк алсын. Эгерде кирешелер баягы жогоруда айткандай холодильник, телевизорлор кирбейт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы учурда ошол ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнө 16 жашка чейинки балдары бар болсо, ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнө 1000 сомдон ашпаса, кепилденген кирешени Жылдыз айым азыр эми сиздин жообуңузду мен эмне деп айтарыңызды түшүнүп билип атам. Мына ушул жоопту мен 3 ай мурда эле билип сиздерден алгам деп атпайм. Мен бул мыйзамды билем. Мен өзүм ошол жерде инициатормун. Инициаторлордун биримин, бир жерде бир 10дон ашык депутаттар жазганбыз. Эми ошол холодильник менен жок дегенде телевизорун минип жүргөн машинелери болсо, жанагы чоң апа, чоң атасынын пенсияларын, ал киши пенсияны деп биз сиздер билесиздер да, сиз иштеп аткан кезиңиз болуш керек ошондочу. Биз чоң атасы, чоң апасы өмүр бою иштеп, бир өзүнө деп, дары дармегине деп пенсияга чыгып атса, ошол чоң атасы, чоң апасы пенсия алса дагы неберелерине эме чектелбей калган, билесиздер, туурабы? Ал дагы кирешеден ашып кетет, чоң апасы деп. Анан биз ушул жерден канча талкуу болду эле. Чоң апасы өзүнүн баягы 60-тан кийин пенсияга чыкса, ошол алган пенсиясын өзүнүн дарысына кетиреби, өзү бир эс алганына кетеби, ошондойлорду карап туруп биз ошонун бардыгын тең кабыл албады белек. Ошонун пенсиясы жанагы чоң ата, чоң апасындагы пенсиясы кирешеге эсептелбесин депчи. Азыр сиз айтып атпайсызбы, холодильник, телевизорлор эсептелбейт деп. Мен эмне үчүн баягы мындай капа болуп атканымда, ушу Сары Дөбө айылында көп ушул бир айыл толук, анын деле ошол район, башка райондордо эле бар, бирок ушул райондун эли өзүнчө бир бурчка жайгашып калыптыр да. Ошону эми мен деген ошо Түптүн силердин сотрудниктериңерге дагы кат жаздык. Силерге кат жазып атабыз. Ошол 3 айдан бери ушул нерсени элге тактап бербей койгонуңар болуп атат да. Азыр берден сиз да айтып атасыз да, жок холодильник алынып калган. Аны билишет экен, бирок алынып калса дагы мыйзам иштебей жаткан жерлерди айтып атабыз да. Ошо туура ошондой учурлар болуп калат экен. Жок, болуп калган менен Жылдыз айым сиз дагы жооп берип атасыз. Болуп калган менен мен бүгүн айткан жокмун да. Муну ар бир депутат көтөрүп аткан маселе болчу. Биздин азырчы ушул силер башкарып аткан министрлик, ушул социалдык маселелер, балдар пособия алып атпаган маселелер, пенсия алып атпаган маселелер биздин элибиздин наны болуп атпайбы? Күнүмдүк жеген тамак болуп атпайбы? Анан сиз эске алабыз депчи, сиз 3 ай мурда айткансыңар. Эске алабыз, биз ошол жердин баарын көрөбүз. Эми
бир депутат ушул мисалы үчүн Сары дөбөнү айтсак, ошол Сары дөбөгө дагы барып койгон жоксуңар. Ай ушул депутат көтөрүп атты эле деп ошол жерди барып көрүп, бир элдерди жыйнап, бир эмне маселелер, кимиңер канакей албай атасыңар холодильник барлар деп туруп мыйзамдын иштегенин бир иштеткен жоксуңар да. Анан ар бир ушуну эле айтса, ушул эле айырга да барган жоксуңар, анан мен ишенип атам, ар бир көйгөй бар деп өзүңүз мойнуңузга алып атасыз. Бирок мыйзам иштебей жатат. Биз деле мен башка нерсе айтайын деп дагы айта албай атам, анткени биздин азыр мыйзам жазып, мыйзамдын иштешин көзөмөлдөгөнгө алып барып ошол ишти сурап атам. А ишти кыла турган сиздерсиздер да. Эл айтып атып тажап атат, ошол жердеги бир эле айыл эмес, ошол Түп районуна өзгөчө көңүл бургулачы, Ысык көл району, бүт ушул маселе ошол бир эле мына депутаттар отурат, мен калп айтпайм. Бул бир эле Ысык көл областында эмес, Талас областында эмес же Чүйдө эмес, бардык жерде ушул маселелер бар. Иштебей жатат мыйзамчы, эл кыйналып атат. Ошону мен эске алабыз дебей, жылды сайын ошону мынакей бүгүндөн баштап мага ошол жака азыр тапшырма бересиңерби? Ошол элди чогултуп түшүндүрүүдөрдүн эмне үчүн албай койгон? Мыйзам барбы? Иштейби? Ошого жооп бериңизчи. Мисалы үчүн ал киреше алынып калса, 5 баласы бар киши пособие албай калган болсо, азыр эми тактап туруп ала турган болсо, ошону 3 жылдыкын, 2 жылдыкын төлөп бере аласыңарбы? Ошол боюнча айтыңызчы. Бул жерде мен жанагы толуктап кетейин деген учурлар болуп калат экен деп, мисалы үчүн жеке кайрылуулар деле болот. Ошо жөлөк пулга, мисалы үчүн мага деле жеке кайрылууга келишет. Ошол кезде угуп, анан кайра сурайсың да, кайрылдыңыз беле десеңиз, ошол сурап, ошол пилоттук долбоорду эсептеп жүргөндөчү, ошол бойдон кайрылбаган жарандарыбыз бар экен да. Анан айтабыз, жок, азыр ал нерсе жок, алып койгон, кирешеге эсептелбейт деп. Ошол түшүнүк менен көп жыл жүрүп, анан бири-бирине тарткаткан учурлар да болот. Сиз эми Бишкекте борбордо иштеп атасыз. Ал жердеги мен айтып аткан маселелерди сиз бул маселени жакшы билесиз. Азыр эми тияк бияк кылып ачыгын айтпай эле жөнү биз мындай пилоттук кылып, анан мындай кылганбыз дегенден алысыраак бул мойнуңарга алгыла да. Мисалы үчүн азыр борбордогу центральныйда иштеп аткандан кийин ар бир райондор бар, ар бир айыл өкмөттөр бар. Ал жерде сиз маселени билбейсиз деле, мисалы үчүнчү. Ал жерге да силердин өзүңөрдүн райондо иштеп атканыңар ушу айтат. Азыр сиз чыгып айтасыз, ошол жерди Сары дөбөнү, Түп районун карап койгула дейсиз. Болду, сиз дагы алаксыйсыз, жумушуңузга кетесиз, кайра анын жообун дагы алганга аракет кылбайсыз. Мен ошол маселени айтып атам. Андайды мен айтып атпайм, 3 айдан бери эле эч бир жыйынтыкта болбой жатпайбы? Даже ушу мен айткан айыл козголбой атпайбы? Ошон үчүн ушуларды контролдоп бир эмеге салсаңыздар, мен айтып кетерим. Жазып алсаңыз Сары дөбө, Түп району. Ушу менен 5-чи жолу жаздырып атам мен сиздерге. Эл кыйналып атат. Ошол жагын карап макул жардам берип чечиңиздер. Көзөмөлгө алабыз. Жылдыз Арсанбековна, эмкиде келгенде комитетке даярданып келсеңер.